Быйылкы жылы Жалал Абад облусу боюнча 10 000 гектарга жакын жерге пахта эгилсе, анын 5 000 гектардан ашууну Ак Алтындын мекен аталган Нокен районунда. Ал эми учурда пахтаны терип жыйноо иштери кызуу жүрүүдө. Таланын бети аппак болуп ачылган пахталар жыйналууда. Каныбек Мустапакулов Нокен районунун тургуну. Ал 30 жылдан бери дыйканчылык менен алектенип келет. Быйыл 60 сотук жерге пахта эккен. Учурда түшүмүн жыйноодо. Өткөн жылы 2 гектар жерге пахта эгип 10 тонна түшүм алып, килограммын 92 сомдон саткан. Бул жылы азырынча пахтанын баасы чечиле элек. Быйылкы жылда жакшы ойдо турабыз, эми ушу пахтадан жакшы доход алайлы деп үмүт кылып турабыз. Пахтанын өсүшү, центнери быйылкы жылы жакшы эми мындай. Суга суу малында ичип аткан бардыгы жайында жакшы. Эми быйылкы жылы ушу баа маселеси чечилбей турат, ушу бизге. Ушу баа маселесин чечип берсе мамлекет тарабынан ошо жакшы болот эле. Өткөн жылы Нокен району боюнча 6500 гектар пахта эгилген, андан 21 000 тонна түшүм алынган. Бул жылы 1000 гектар жерге аз эгилген. Анын себеби пахтанын баасы жакшы болбогондуктан сатуу жагында кыйналышкан. Бирок ага карабастан мамлекет жеңилдетилген насыяларды арзан баада күйүүчү майлар менен камсыздаган. Мамлекет тарабынан, Айыл чарба министрлик тарабынан дыйкандарыбызга колдоо жагы жакшы болуп атат. Негизи жылдын башынан бери жеңилдетилген ФСК 11 кредиттөө берилди, 6%. Бул мамлекеттеги ушул Айыл банк тарабынан жана РСК банк тарабынан берилди. Район боюнча ушу 104 миллион сомдук кредиттер берилди. Азыркы мезгилде дыйкандар пахта аянтарына теримчилерди салып жыйнашууда. Терип иштерине жүргөн жарандар 1 килограммын 9 сомдон теришүүдө. Ал эми мындагы терилген пахтаны райондогу пахта тазалоочу заводуна алып барып, келишимдин негизинде өткөрүп беришүүдө. Аталган заводко азыркы күнгө чейин 400 тоннадан ашуун пахта келип түшкөн. 1 сентябрдан баштап пахтаны алууду баштадык. Дыйкандар менен келишим бааларыбыз алы анык болбогондуктан себептен азыр мына өзүңөр көрүп турасыңар, дыйкандар алып келип пахталарын тапшырып жыйып атабыз. Кудай буйрса, келишимler түзүлүп, волокноларыбызды, булаларыбызды сатып алсак, ошондо келишим бааларда дыйкандар менен договорлорун түзүп, акчаларын төлөп беребиз. Кайра иштетүүгө заводубузду даярдап койгонбуз. Кудай буйрса, мына келип аткан понедельниктен мына даяр болгон мунтарыбызды переработка кылышты баштайбыз. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусу боюнча 125 000 гектар сугат жер бар. Анын көп аянтына жашылча мөмө жемиштер жана кылкандуу дан эгиндери эгилип келет. Ильяс Турлубай уулу, Манас Назаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.